Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштаардан мурун бардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ар бир аткан таңыңар нурлуу болсун. Жылмаюудан маанайыңар ачык турсун. Күлкүңөр ар дайым шаңга толуп, жазда ачылган кызгалдактай жайнап, гүлдөп кулпурсун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин ыңгайлары. Сабактын максаттары. Окуучулар этиштин ыңгайлары боюнча маалымат алышат. Этиштин ыңгайлары боюнча көнүгүүлөрдү иштешет. Кол жазма сулуулугу өсөт. Элестетүүсү, эске тутуусу жана логикалык ой жүгүртүүлөрү өнүгөт. Бири-бирин сыйлоого, сулуу жазууга тарбияланышат. Этиштин ыңгайларын өтөрдөн мурун 5-класста өтүлгөн этиштин материалдарын кайталап алалык. Этиш деп кандай сөз түркүмүн айтабыз жана алар кандай суроолорго жооп беришет? Этиштин лексикалык маанисин жана морфологиялык белгисин айтып бергиле. Этиш кандай сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат жана аларга мисалдарды келтиргиле. Этиштин жакталышы деген эмне? Алар кандай жак мүчөлөр менен өзгөрөт? Негизги жана жардамчы этиштердин айырмасын түшүндүргүлө. Мисалдарды келтиргиле. Этиштин түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн аныктагыла. Этиштин чактарын жана алардын бөлүнүшүн уюштуруучу мүчөлөрүн айтып бергиле. Мисалдарды келтиргиле. Жаңы теманы түшүндүрүү үчүн мисалдарды карагыла. Күчүңө карап жыгач чап, өзүңө карап жолдош тап. Азган тозгон дебейин, ал келсе жардам берейин. Ал шаарга бармак. Ашым калса калсын, ишим калбасын. Абдылда келди, Жамал келе элек. Кыймыл-аракеттин чыныгы иш жүзүнө ашырылышы же ашырылбай калышы сүйлөп жаткан адамдын чындыкка жасаган мамилесине байланыштуу болот. Жогорку сүйлөмдөрдөгү кара тамга менен басылган чап, тап, дебейин, берейин, бармак, калса деген этиштер кыймыл-аракет ишке ашкан чыныгы чындыкты туура чагылдыра алышкан жок. Мындагы кыймыл-аракет ишке аштыбы, жокпу? Али белгисиз. Ал эми 5-сүйлөмдөгү келди, келе элек деген этиштер кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашкандыгын билдирди. Демек, баяндагыч ыңгай гана кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашканын билдирет да, буйрук, шарттуу, каалоо тилек, максат ниет, ыңгайлар кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашаарын же чыныгы ишке ашпаганын билдире алышпайт. Кыймыл-аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинин, буйругунун, каалоо тилегинин, максат ниетинин, шартынын сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши этиштин ыңгайлары деп аталат. Этиштин ыңгайлары төмөнкүдөй болуп 5 топко бөлүнөт. Баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, каалоо тилек ыңгай, максат ниет ыңгай, шарттуу ыңгай. Балдар, алган билимди алгачкы жолу бышыктоо үчүн 418-көнүгүүнү иштейбиз. Элдин чыныгы уулу деген текстти окуп чыгабыз дагы, андагы этиш сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Уңгу мүчөлөргө ажыраткыла. Сабакты жыйынтыктоо үчүн 419-көнүгүүнү карагыла. Мен жакшы көргөн каарман деген темада чакан дилбаян жазгыла. Анда түзүлүшү боюнча кандай этиштерди колдонгонуңарды айтып бергиле. Анын жазылышын талкуулагыла. Үйгө тапшырма 420-көнүгүү. Текстти окуп чыгып, ат койгула, этиштерди тапкыла. Кыймыл-аракет ишке аштыбы же ашкан жокпу? Оюңар кандай? Далилдегиле жана этиштин ыңгайларынын эрежелерин жаттагыла.